Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар бүгүнкү силер менен боло турчу маек бул тыйын которуу системасы негизде финансылык мобилдик приложение боюнча. Көп мекендештер тилекке каршы шылуумдардын колуна түшүп калып атат. Жакында эле бир чоң окуя болду. Биздин мекендеш бир буюмду сатам деп аны Авитага жүктөйт. Авитада жүктөгөндөн кийин ал буюмдун баасы 5000 рубль экен. Жашынакай эле сатып алуучулар чалат, чалып туруп эле соодалашып, ошол 5000ге сатып алмакчы болот дагы. Болгондо ошол товарыңызды биз сатып алгандан кийин бизге почта аркылуу жөнөтөйүңүз деп суранат. Биздин жаран макул болот дагы, картасынын номери жөнөтөт. Картасынын номерине 5000 рубльдин ордуна 50000 рубль түшөт. Анан кийин кайра тиги сатып алуучулар чалып туруп, биз 1-0 ашыкча сизге жөнөтүп коюп турубуз. Кайра бизге 45000 рубльди которуп коесузбу дейт. Биздин жаран жакшы ой менен эле кайра түз ой менен 45000 рубльди картасына которот. Ошондон кийин байланыш үзүлөт. Андан кийин 2 жумадан кийин ал биздин жаранга телефон аркылуу чалып, ички иштер министринин өкүлдөрү чалат, полиция чалып, анан кийин суракка чакырып кетет. Көрсө ал ошол бирөөнүн картасынан которулган акча экен, ошону тиги биздин жаран алды деп айып менен азыр бир сыра териштирүү иштери жүрүп атат. Ошондой учурлар болбосун. Андан тышкары баарыңарга белгилүү болгондой, мындан 1-1,5 жыл мурун ошол биздин жарандарды көп эле тиги чет өлкөгө, Турцияга, Грузияга, Азербайжанга тыйын которуп бергиле деп суранып, 1000 рубльдан, 2000 рубльдан төлөп беребиз акысын дедиле. Аны дагы ошо маалымат берип атып токтотуп калдык элек. Азыр дагы кийинки этап менен ушундай системалар чыкты. Баарыңарга белгилүү болгондой, бул мошенникалык системалар ар бир мобилдик приложениеде иштейт. Сбербанкта, Альфа-банкта, Тинькофф, Золотая корона, Страна экспресс бардыгында эле, Мөл булакта деле иштей берет. Акыркы учурда ошол микрокредит алган уюмдардан, Мөл булактан, Байболдон, Золотая коронадан, Страна экспресстен силердин карзыңарды кутултуп беребиз деген жагдай менен көп мекендештер түшүп калып атат. Телеграм каналга эле ошо кредиттерди өчүрүп беребиз деп байланышып, мекендештер эле кыргызча сүйлөшөт. Аватаркасына бир монголдун, калмактын же буряттын сүрөтүн коюп алат экен дагы. Кээ бир жерине даже паспорттун номерин сүрөтүн жөнөтүп, мына бул менин паспортум ишенбесеңер деп туруп. Ал болсо, соответственно, башка чүрөй эле биздин жарандык болуп калат. Чалып 100 миңизди жок кылып беребиз деп 3000 сом, 5000 сомго чейин, рубльга чейин алып дагы ошо бойдон жок телефондорун өчүп. Ошо микрокредит карыз болуп калган мекендештер эч качан ошо микрокредит бул өчпөйт. Эч ким аны силердин ордуңарга жок кылып бере албайт. Бул система, бул жанагы шылуундар. Ошо шылуундарга кармалып калбаңыздар мекендештер. Бул иретинде дагы көп жумуштарды азыр жүргүзүп жатабыз. Ички иштер министрлери менен, прокуратура менен. Азыр ошо прокуратура өзгөчө ушул иштерди бизге диаспорага түшкөн арыздардын бүт баарын карап берүүдө. Бул жаатынан эртели кеч баарыбыз ушул шылуундарды токтотобуз деген терең тилектемин. Ага силер дагы ошол даяр болуп, ошо бирөө чалып банктын атынан кайрылып кодду жөнөткүлө десе жөнөтпөш керек. Ошон үчүн Золотая корона болобу, Страна экспресс болобу, Мөл булак болобу, Байбол болобу, Сбербанк, Альфа-банк эч ким негизи чалып силерден кодду сураганга акысы жок мекендештер. Сактанганды сактайм дейт. Аман болуңуздар. Андан тышкары мекендештер, дагы бир силерге кайрылып суранып кетчү нерсе, биз Кыргыз диаспора кеңеши баарыңарга белгилүү болгондой мамлекеттик орган эмес, бул коомдук орган, коомдук уюм. Мамлекет тарабынан, орус тарабынан, Кыргызстан тарабынан бюджетибизге бир да тыйын албайбыз. Ар бир жасап аткан жумуш ошо өзүбүздүн иш аракетибиз менен диаспоранын жумушуна кайдыгыр карабаган мекендештердин жардамы менен иш жүрүп келатат. Биздин диаспораны колдоо иретинде, каналды колдоо иретинде биз фонд ачтык. Картаны мен азыр жазып коем. Сбер картаны 100 рубль болобу, 200 болобу, 500 болобу рубль ниетиңерден, жүрөгүңөрдөн чыгарып туруп, диаспораны колдоп койсоңуздар, биз юристтерди дагы алып, андан тышкары бул жаатында чоңураак жумуштарды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болот эле. Сак саламат болуңуздар, урматтуу мекендештер. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.